أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Урматтуу момун мусулман бир туугандар, биздин жакшы көргөн агалар, эжелер, мындан ары сиздер менен бактылуулук ачкычтары аттуу программалык негиздеги баяндамаларыбызды тартуулайбыз. Мына ушул программалык негиздеги диний баяндарыбыздын коногу болуп туруңуздар. Улуу Аллах Тааладан биздин алып бара турган диний негиздеги баяндарыбыз сиз менен биздин бактылуу болуубузга бул дүйнөдө жана акыретте себепчи болсун. Эмне үчүн биз бул коюла турган диний негиздеги баяндарыбызды бактылуулук ачкычтары деп атадык? Ар бир жан ээси бактылуу болууну каалайт. Ар бир инсан туруктуу, үзгүлтүксүз бакытты каалайт. Биздин жашоодогу жумшаган күч аракетибиз коркунучтардан, кыйынчылыктардан, жаман сезимдерден, тынчсыздануулардан, кайгы капа жана түйшүктөрдөн арылуу үчүн багытталып, тынчтык, бакыт, бейпилдик, кубаныч жана туруктуулукка жетишүүгө багытталган эмеспи? Бул менин оюмча эч бирибиз жокко чыгарбаган шек күмөнү жок чындык. Мына ушул каалаган максатка жетүүнүн жолу кандай? Кайсыл жол эң жакын, туура жана ишеничтүү? Мына ушул бактылуулук орундалуусун кандай табабыз? Ар бирибиз бул жашоодо бир нерсеге жетишип, бир нерсе таап, бир нерсенин пайдасына жетебиз. Бул чыныгы бакытка, бул чыныгы бактылуулукка жана убада кылынган бактылуулукка жетишүүгө канчалык жөндөмдүүбүз? Жашообузда көпчүлүк адамдар менен жолугушабыз, сүйлөшөбүз жана окуйбуз, угабыз. Натыйжада баарысы ар кимиси бизди өзүнүн жолуна чакырат. Биздин жолубузга түш, биз менен бирге бол, бактылуу болосуң деп айтышат. Кимдин жолун тандап алуу керек? Кимдин көрсөтмөсүнө ылайык жүрүү керек? Кимди угуу керек жана кимдин кеп кеңешин алуу керек? Мына ушул сыяктуу суроолор кээде жүрөгүбүздүн эшигин каккылап, өзүнө жооп издейт. Бул нерсе баарыбызда болгон. Биздин программалык диний негиздеги баяндамабыз улуу Аллахтын каалоосу менен сиздердин жана биздин мына ушундай суроолорго жооп табуубузда жардамчы болор. Ар бир эшиктин ачкычы бар. Ар бир ачкычтын тиштери бар. Бактылуулук эшиктеринин да өзүнүн ачкычтары бар. Ошол ачкычтардын ар биринин тиштери бар. Биз жолугушууларыбызда Аллах буйрса, биз көптөгөн темадагы маселелерди айтып өтөбүз. Биз ыйман, сабырдуулук, үмүт, кулк мүнөз, ата-энеге, кошунага, тууган уруктарга жакшылык кылуу жана көптөгөн зарыл болгон нерселерди айтабыз. Иншааллах. Анын баарысы бактылуулук ачкычтарынын тиштери болуп саналат. Жана анын баарысын программабыздын жүрүшүндө айтып өтөбүз, Аллах буйрса. Биз баарыбыз каалаган чыныгы бакытты, чыныгы бактылуулукту жана баарыбыз билүүгө аракет кылган бактылуулукту кандай түшүнөбүз? Адам баласы ага жетишүүгө талыкпай болгон күч аракетин жумшайт. Бактылуулук адамдар үчүн эң кымбат жана маанилүү. Көпчүлүк адамдар чыныгы бактылуулуктун маани маңызын жана ага алып баруучу жолду билишпейт. Алардын көзүнө бактылуулук болуп көрүнгөн нерсе чынында эле аларды чыныгы түрдө бактылуу
кыла албайт. Мунун мисалы чаңкыган жолоочуга окшош. Суусаган жолоочу алыстан ага суу болуп көрүнгөн закымга алдамчы элеске карай чуркайт. Ага жетсе болгон күч аракети текке кетип суу болбой чыгып алдамчы элес болгонун түшүнүп жетет. Бакыт деген эмне жана ал кантип ишке ашат деген ар кандай көз караштар, ой пикирлер бар. Жетиштүү кирешеси жок муктаж болгон жакыр кедей адам материалдык байлыкты бул бактылуулук деп эсептейт. Баласы жок адам балалуу болсо анда бул бактылуулуктун тажысы болот деп ойлойт. Коомдо беделге жана таасирге ээ болбогон адам бактылуулук бул адамдардын үстүнөн болгон бийлик аркылуу аларга таасир берүү, кадыр барктуулук, беделдүүлүк, үстөмдүк жана айланасындагылар анын сөзүнө баш ийиши деп эсептейт. Кандай болсо дагы бактылуулук деген эмне жана аны кантип тапса болот деген суроого адамдардын баарысы бир добуштан бир түрдүү жооп бере бербейт. Байыркы замандардан бери бактылуулук тууралуу адамдардын арасында ар кандай көз караштар жана ойлор бар. Айрымдар бактылуулук капиталды жана байлыкты жыйноо деп эсептешет. Башкалардын айтымында ден соолук бул эң чоң бакыт. Дагы башкалар коомдогу туруктуулукту жана коопсуздукту бакыт деп билишет. Ооба, албетте, айтылган нерселер маанилүү. Ал эми бактылуулуктун чыныгы, негизи, маңызы бул ыйман, ишеним. Жаратканга болгон ыйман, ишеним. Бул жараткандын буйруктарына баш ийүү жана анын түз жолуна түшүү. Чыныгы бакыттын эмне экенин ким билет? Адамды жана коомду ийгиликке эмне түртөт? Сиз менин суроома жооп күтүп жатасыз. Бирок аны угардан мурун сиздерден, урматтуу туугандар, менин суроома жооп берүүңүздөрдү суранам. О адам баласы, сизди бир тамчы суюктуктан ким жаратты? Энеңиздин жатынына ушул тамчы сууну ким бекем орнотту? Андан кийин ага бир сүлүктүн көрүнүшүн ким пайда кылды? Андан кийин ал сүлүктү бир үзүм этке, бир чайнам этке, түйүлдүккө ким айлантты? Андан кийин сөөктөрүңүздү, булчуңдарыңызды жана мүчөлөрүңүздү ким жаратты? Сизди адамга айландырып, сизди бул дүйнөгө алып келген жана дем алууга уруксат берген ким? Көрө алгыдай кылып эки көздү берген ким? Уга турган кулакты, сүйлөй турган тилди ким берди? Эми сүйлөй аласыз. Ишене турган жүрөктү ким берди? Жүрөк болгон үчүн ошондуктан сиз ишене аласыз. Сиз бул дүйнөгө эч нерсени билбей келдиңиз. Бирок ал сизге бардыгын үйрөтүп түшүнүү жана ой жүгүртүү жөндөмүн берди. Сизди жана ата бабаларыңызды ким жараткан? Асмандагы жана жердеги нерселердин бардыгын ким жараткан? Жерди биз үчүн жаратып, аны жашоого ылайыктуу кылган ким? Сиздин үстүңүзгө асман чабармандарын, булуттарды орнотуп, жерге суу түшүргөн ар кандай мөмө жемиштер менен дандарды топурактан чыгарган ким? Эгер ал кааласа, биз сепкен нерселердин баарысы куруп кургак саманга айланып, ачкадан өлүп калмакпыз. Ичип жаткан сууну караңыз. Аны булуттан түшүрүп, аны таза жана ичүүгө ылайыктуу кылып койгон ким? Сиздер анын жардамы менен тамак аш бышырган отко караңыздар жана аны менен кышында жылынасыздар. Биз пайдаланган отундан от чыгарган отту жараткан ким? Жана өзүңүздүн денеңиз кандайча уюшулгандыгын карап көрүңүз. Ар бир орган, ар бир мүчө өз функцияларын аткарат. Миллиондогон клеткалар өзүнө жүктөлгөн тапшырмалар менен алек. Жүрөк тынбай согуп, мүнөтүнө 60 жолу согот. Ар бир мүнөт сайын өпкөлөр 18 жолу кычкылтекти курчап турган абадан керектүү газдарды соруп, денебиздеги зыяндуу газдарды тышкы чөйрөгө чачыратат. Бул кемчилдиксиз, гармониялуу, таң калыштуу системанын жаратуучусу ким? Асманды, жерди, бийик тоолорду, чексиз деңиздерди, толуу агып жаткан дарыялардын, бак дарактардын жана чөп өсүмдүктөрдүн, сансыз жаныбарлардын, курт кумурскалардын, канаттуулардын жаратуучусу ким? Канаттуулардын абада эркин калкып учууларына карап көрөңүз. Шамалга бир караңыз. Анын багыты күнү түнү тынымсыз өзгөрүп турат. Төбөңүздөрдүн үстүндө жаркыраган күндү караңыздар. Нурлуу ай, сансыз жана укмуштуу жылдыздар. Бул ааламда тартип жана өз максаттарына ылайык өз милдеттерин так аткарышат. Ар бир тирүү жанга азык түлүк жана анын жашоосу үчүн зарыл болгон нерселердин бардыгына караңыз.
Ким жоқтан бар қылған, бұл аламдарды ким жаратқан? Бұл аламда бізге чексіз райым тартулыған ким? Мен бұл сұралған сұрауларға барыңыздар, бірдей жауап беруіңіздерге шек күмәнім жоқ. Барыңыздар, Аллах деп жауап бересіздер. Аллах бирөө, ал улуу, күчтүү, күч кудуреттин ээси, рызкы берүүчү, бардык нерсени билүүчү, илимдүү, угуучу, көрүүчү, жана чыныгы сыйынууга татыктуу чыныгы Кудай. Бул сиздин жооңуз болот. Кулагым менен укпасам да, бирок сиз бардык акылга сыярлык адамдар сыяктуу ушундай жооп бердиңиз. Мен берген суроолорго берилген бул жооптор чындыгында чыныгы бактылуулук деген эмне, ага жетүү жолун кайдан жана кимден издөө керек деген максатта сурадым. Бул суроонун жообу Аллах. Чыныгы бакыт деген эмне? Чыныгы бактылуулук деген эмне? Аны ким билет? Аллах билет. Чыныгы бактылуулукту кайдан издейбиз? Аллахтан. Ага жетүүнүн жолун ким көрсөтөт? Аллах. Аллахтын Курандагы сөзү жана бизге жиберген элчиси аркылуу саллаллаху алейхи вассалам чыныгы бакыт бизге көрсөтүлөт. Башка жактардан бакыт издеп көрсөңүз, анда убакытты текке кетирип жатасыз. Мен сизди ишендирем. Менин жаным колунда болгон зат Аллах менен ант ичем, ийгиликке жана түбөлүк бактылуулукка алып баруучу Аллах Таала бизге көрсөткөн жолдон башка жол жок. Эмне үчүн? Себеби бизди жараткан Кудай бизге эмне жакшы, эмне жаман экенин баарынан жакшы билет. Биз үчүн эмне пайдалуу жана эмне зыяндуу экенин билет. Аллах Таала Куранда айткан: "Ала я'ламу ман халака ва хуа латифул хабир". Көкүрөктөгү сырларды жараткан билбей калат бекен? Ал латиф жана бардыгынан кабардар го. Эмне үчүн биз бактылуулукту Аллахтан издейбиз? Себеби Аллахтан башка бизге боорукер жана кайрымдуу, райымдуу эч ким жок. Энелердин сүйүүсү жана боорукерлиги эмне экенин баарыбыз билебиз. Эненин баласына болгон боорукерлиги жана кайрымдуулугу, райымдуулугу кандай гана зор экендигин жакшы билебиз. Демек, Аллах баласына мээримдүү, райымдуу энелерге караганда өз кулдарына көбүрөөк райымдуулук жана боорукерлик кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү жөнүндө ойлонуңуз. Ал чындыгында Аллах өз кулдарына эненин баласына болгон райымнан да райымдуу деди. Бухари, Муслим риваят кылган хадисте. Эненин мээримин, райымын, бардык нерсени камтыган Аллахтын райым, мээрими менен салыштырсак, ал бизди жүрөгүбүздү таштап кетеби? Ал бизге куткарылуу жана бакыт жолун көрсөтпөйбү? Аллахка чуркоо керек. Кудуреттүү Кудай бизге кайрылып мындай дейт. Демек, Аллахка чуркагыла. Фафирру илаллах, инни лакум минху назирун мубин. О адамдар, Аллахка иман келтирүү, анын буйруктарын аткаруу менен Аллахтын азабынан, Аллахтын райымына качкыла. Аллахка чуркагыла. Бактылуу адамдар кудурет күчтүүгө чуркашат. Бактсыздар болсо андан качышат. Алар андан качышат, бирок ага кайрылышпайт. Бирок адам тирүү кезде кудуреттүү Кудай аны өзүнүн райымынан үмүтсүз калтырбайт. Бухари, Муслим риваят кылган хадисте айтылат: "Мага келген сайын Аллах Таала мындай дейт: Мага келген сайын мен сени кабыл алам. Эгер сен түнкүсүн же түштөн кийин келсең, мен сени кабыл алам. Эгер сен мага бир карыш жакын келсең, анда мен сага бир чыканак жакын келем. Эгер сен мага карай басып келсең, мен сага карай чуркап барам. Эгер сен мага жердин кабыгы толо өтө көп күнөөлөрү менен келсең, бирок сен мага эч бир нерсени шерик кошпой жолуккан болсоң, анда мен сенин күнөөлөрүңдү райымың себеп кечирип жиберем. Эгер сен ушунчалык көп күнөө жасап, күнөөлөрүң асмандагы булуттарга жетип калса, анан чын жүрөктөн ыхлас менен тооба кылып, кечирим сурасаң, мен сени кечирем. Бухари, Муслим риваят кылган хадис. Аллахтан дагы берешен жана кең пейил барбы? Аллахтан дагы берешен жана кең пейил барбы? Эң улуу Аллах бизге ачык айкын аят белгисин жөнөттү. Түз жол менен адашуунун ортосундагы, бактылуулук менен бактсыздыктын ортосундагы түз жолду көрсөткөн так аят белги, бул аят белги Аллахтын райымы. Аллахтын адамдарга берген мээрим райымы, бардык жаратылгандардын рахат жыргалчылыгынын кепилдиги. Бул түз жол ас-сиратул мустаким,
Ал жолда пенде эч качан туңгуюкка кирип калбай жана адашпайт. Сокур көздөрдү жарык кылган, жүрөктүн ооруларын айыктырган, аң сезимди жандандырган, жан дүйнөгө бактылуулук алып келген бул Кур'ан-ы Керим. Кур'ан адамдардын жүрөгүн тынчтанткан бакчасы. Алар инсандын рухун кубанычка багыттап бөлөп, эртең менен жана кечинде эй бактылуулукка умтулуучу, о бактылуулукка умтулуучу, ага умтул деп чакыруучу. Ырайымдуу Раббибиз бизди жок болуп кетүүдөн сактап, чыныгы бакытка багыттоо максатта элчиси саллаллаху алейхи вассаламды жиберди. Элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жиберди. Адамдар отко учкан чегетке жана көпөлөктөр сыяктуу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды үммөтүм бул жалындан арылтууга аракет кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен силерди оттон сактап калуу үчүн бел куруңардан кармап турам. Силерге айтсам, оттон ары кеткиле, ошондо силер менин колумдан чыгып жалын отко өзүңөрдү таштайсыңар." Бухари, Муслим риваят кылган хадис. Чындыгында Аллахтын дини Нухтун кемеси сыяктуу. Бул кемеге түшкөн ар бир адам куткарылат, ал эми ага чыккысы келбеген ар бир адам чөгүп кетет. Демек, бактылуулуктун ачкычы Аллахтын буйруктары жана тыюулары экен. Аллах Таала ааламдарга райым катары жиберген Куранды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн бекем кармасак, анда сөзсүз бактылуу болобуз. Эгер кудуреттүү Кудай буйруса, кийинки программаларда ушул шарият жол жоболору жөнүндө сөз кылабыз. Бул бактылуулуктун эшигин ачуучу ачкычтын тиштери, ошол ачкычтардын тиштери тууралуу биз аларды сиздер менен бирге карайбыз. Бир-бирден иншалла. Менин кымбаттуу бир туугандарым, кымбаттуу мекендештерим, бардыгыңыздарга жараткан Аллах разы болсун. Аллах сиздерге бул дүйнөнүн бардык жакшылыктарын жана түбөлүктүү дүйнөнүн бардык жакшылыктарын тартууласын. Аллах сиздерди бардык жамандыктан сактасын, жана үй бүлөңүздөрдү бардык жамандыктан коргосун. Аллахтан биз тирүүлөр үчүн жана ааламдан өткөн бардык мусулмандар үчүн кечирим жана ырайымдуулук сурайбыз. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө жана сахабаларына жана анын жолун жолдоочуларына Аллахтын салават саламдары жана береке жакшылыктары болсун. Амин я раббал аламин. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.